Assalamu алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Анар Кичи районунан сатыла турган ремонту сонун болгон 2 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге келүү жолун түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Анар Кичи районунда турам. Бул жак болсо Рыспай Абдыкадыров көчөсү. Ылдый тарапка карап кете турган болсоңуздар Западный. Ал эми ушул эле Рыспай Абдыкадыров көчөсү менен өйдө тарапка карап кете турган болсоңуздар Черемушка тарапка карап кете аласыздар. Жанагы сатыла турган 2 бөлмөлүү батир болсо, мына ушул мен бет маңдайымдагы көп кабаттуу элитный домдо жайгашкан. Бул элитный домду Ясин аталышындагы курулуш компаниясы куруп берген. Өтө сапаттуу домдордун бири, курулуш компаниялардын бири. Көрүп атасыздар, бул дом негизи 2 блоктон турат. Бул жагы А блок, бул жагы Б блок. Жанагы сатыла турган 2 бөлмөлүү батир болсо, мына ушул А блокто жайгашкан. Өзүнүн охранасы, варатасы, бүт бардык шарттары бар. Андыктан сиздер мына ушул домдун алдына бара бериңиздер, А блоктун алдына. Ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат бермекчибиз. Мынакей достор, жанагы мен айтып аткан блоктун алдына дагы, домдун алдына дагы кирип келдик. Бул жакта охранасы, варатасы бар. Ошол жактан кирип келе бересиздер. Бул жагы двору дагы кеңири кенен экен. Бул жактарга машина дагы кирсе болот экен. Бул жакта варатасы турат. Бул жакта скамейкалары дагы бар экен. Жумуштан чыгып алып, ошол жерде кеңири сүйлөшүп отурсаңыздар болот. Бак дарактары дагы бар, жапжашыл болуп, сонун болуп көрүнүп турат. Бул жакта болсо лампалары дагы бар. Албетте эле түнү жанат. Бул жак болсо детский площадкасы болуп калат экен. Домдун алдын көрүп атасыздар, кеңири. Бул жакта брусчатка басылган, скамейкалары бар, лампа кеткен. Бул жакта мини детский площадкасы дагы бар экен. Балдарыңыздар кеңири эки жакка чуркап ойной берет. Айта кетчүсүз, бул домдун 4 тарабы тең тосулган, безопасный. Только мына ушул домдо жашагандар гана кире алат. Охрана, варатасы, чиби, бүт бардыгы бар. Андыктан сиздер негизи бул дом 10 кабаттан турат. 10-чу кабаты крыша болгон. Азыркы учурда мансард тибинде кылып жабылган. Азыркы учурда 9-чу кабатта жашагандар 10-чу кабатты склад катары колдонот экен. Ушуну эске алыңыздар. Андыктан сиздер сатыла турган батирге кириш үчүн мына ушул жалгыз подъездге киресиздер, дагы 9-чу кабатына көтөрүлөсүздөр. Кана жүрүңүздөр, анда эмесе мен сиздерге сатыла турган батирди көргөзүп берейин. Так, мынакей достор, жанагы сатыла турган 2 бөлмөлүү батирдин алдына дагы келип калдык. Азыркы учурда биз подъездде турабыз. Жаңы салынган элитный домдордун подъезддерин билесиздер. Бул жакта кеңири болот, бүт бардык шарттары болот. Ремонту дагы сонун экен, жаркырап сонун болуп турат. Сиздер сатыла турган батирге мына ушул лестница аркылуу чыксаңыздар болот. Чыкканыңыздарда эле бул жакта өзүнчө бир бөлмөсү бар экен. Бул жака велосипед, же дагы бир коляска, же бир керектүү нерселериңиздерди коюп койсоңуздар болот экен. Бул жакта ачкычы болсо, мына ушул этажда жашаган адамдарда гана болот экен. Бул жагында дагы бир өзүнчө бир балкону бар экен. Сырт тарапты карасаңыздар болот. Лестница аркылуу чыгып, мына ушул тарапка жүрө бересиздер. Кааласаңыздар бул жакта лифт кызматта, лифт менен дагы чыга берсеңиздер болот. Азыр сиздерге мына ушул сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып берем. Ушул батирдин ээси менин жанында. Кандайсыз эже? Жакшы. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Ооба, жакшы, рахмат. Сатыкка койдуңуздар үйдө? Ооба. Жакшы, 2 бөлмөлүү батир экен. Ремонту дагы сонун болуп турат. Көрүп атасыздар, жаркырап. Алгач эшигинен баштай берели, жакшы брондолгон бекем эшиктердин бири коюлган. Ремонт болгонуна канча болгон эже? 1 жыл болуп калды. 1 жыл, Ооба. Жакшы, жаңы эле ремонт экен. Жалпы аянты канча болуп калат? 78 квадрат метр. 78 квадрат метр, Ооба. Кенен экен. Киргениңиздерде эле оң тарапта санузел жайгашкан, ванна, туалет отдельно. Прихожкасы дагы кеңири экен, Ооба, кеңири. Астын көрүп атасыздар, бүт бардык батирдин асты ламинат экен, ак түстө. Дубалдарын көрүп атасыздар, моющий обой, потолоктору болсо натяжной. Бул жакта автоматы дагы бар экен. Бул жак кандай, домофон деп коет элеби? Ооба. Сырт тараптан басса бул жактан ачылат. ачылат, Жакшы, өтө сонун кызматтары бар экен. Бул жакка түз кире турган болсок, бул ошондо конок бөлмөсү болуп калат. Жалпы аянты 78 дедиңиз, 78 квадрат метр. Жакшы, бул конок бөлмөсү болду. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, өтө кеңири кенен экен. Конок чакыра турган болсоңуздар, кеңири чакыра бересиздер. Асты ламинат, дубалдары моющий обой, потолоктору натяжной, лампалары коюлган.
Бул жакта көрүп атасыздар. Бул жагында бир өзүнчө бир балкон окшойт, а? Ада балкон. Открытый балкон. Открытый балкон экен. Бул жагы закрытый лоджия. Бул жагыбы? Ооба, кладовка болсо да болот. Мына көрүп атасыздар. Бул жагы открытый балкон экен. Айнек терезелер пластик, потолоктон полго чейин экен. Көрүп атасыздар. Панорамный вид деп койсок болот. Бул жагы закрытый экен да, Ооба, закрытый. Мынакей достор, ичи кеңир экен. Айнек терезелери пластик экен, 2 айнек терезеси турат. Бул жакта азыркы учурда кандай бир склад катары колдонуп окшойсу? Азыр ооба. Биз полный али мебель эчтеке жасата элекпиз. Келсе жаңы эме өзү жасатып алат каалаганда. Бул домдун бүткөнүнө канча болду негизи? 2 жыл болуп калды. Жаңы домдордун бири экен да. Жаңы. Кышында жашагансызбы? Ооба, кышында жашадым. Жылуу элеби? Эми 9-этаж кышында жылуу болот. Жазында шамал, салкын болот. Камар вообще болбойт. Камар жок, а? Бийик болгондугу үчүн вообще болгон жок камар. Ошонусу жакшы экен. Мынакей достор, угуп атасыздар, жайындасы салкын болот экен, кышындасы жашаганбыз жылуу болот дейт. Камар жагында чиркей-пиркей эчтемке жок дейт. Себеби 9-кабатта болуп, шамал болуп, эчтемке кирбейт дейт. Жакшы. Бул жакта көрдүңүздөр, прихожкасы дагы кеңир экен. Эми элитный домдорду билесиздер. Бул жак болсо, түз кире турган болсок, Спальня комната. спальня, отельдердин уктоочу бөлмөсү экен. Мындай бөлмөлөр дагы кенен экен, а? Кенен өзү негизи 78 квадрат метр, негизи 3-4 комнат эле болуш керек. Бирок мен бөлгөн жокмун. 3 комнат болуш керек эле. Ооба, мына зал мисалы 2 потолок бар, бөлдүрүп алса болот. Бирок биз бөлгөн жокпуз. Чегенен. Мынакей достор. Бул жагында дагы бир закрытый балкон экен, а? Ооба. Жакшы. Өтө сонун. Сырт тарапта көргөз коелу. Сырт тарапты көргөзө турган болсок, бул жакта двор көрүнүп калат экен. Бул жакта көрүп атасыздар, охранасы, воротасы бар. Кирсеңиздер эле бул жакта өзүнүн детский площадкасы, скамейкалары бүт бардыгы ушул жакта жайгашкан. Эми өзүңүздөр да кийин келип көрүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Эжеке, бул домдо ошондо паркинг бар деп уккам да, кандай болуп атат ошол? Бар эме нулевойдо. Нулевой да? Нулевойдо ошо полный парковка ооба. Ал жактан сатып алыш керек да? Сатып алыш керек. Бирок негизи платный экен, а? Ооба. Эгер кааласа эми домдун сыртына деле койсо болот. Кеңир эле экен, а? Ооба, кеңир. Жакшы. Бул жак болсо кухня болуп аткан. Кухнясы дагы бир өзүнчө бир чоң бөлмө экен. Көрүп атасыздар, кеңири. Сол тарапта кухня эмелектери жайгашкан. Газ печка, раковина, бүт бардыгы бар. Жакшы. Эжеке, азыркы учурда мына сатыла турган батирде кухня эмелектер, дивандар турат. Булар кандай болот? Калабы кетеби? Буларды мен полный ремонт менен эле калтырам, жаңы ремонт менен. Булар эски мебелдер, ошон үчүн калтырсам деле колдонбойт деп ойлойм. Полный бошотуп берем. Полный ремонту менен гана калтырам. Жакшы. Өтө сонун. Мынакей достор, сатыла турган 2 бөлмөлүү батирден эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бүт бардыгы кетет экен. Сиздерге мына ушул свежий, жаңы ремонту менен батирди өткөрүп берет экен. Жакшы. Документ кимдин атында? Менин атымда. Документинен проблема жок, а? Проблема жок. Өзүңүз алганыңызга канча болгон? Ошол 2 жыл болуп калды. Жаңы дом бүткөндө эле өзүңүз алып сразу ремонт кылдык, ооба. Жакшы. Мынакей достор, бул ажаткан болуп калат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, асты дубалдары бүт бардыгы кафель экен, жаркырап турат, вытяжкасы бар, потологу пластик, лампа коюлган. Бул жакта унитаз. Жакшы. Батирдин бүт бардык эшиктери бирдей экен, а? Эшиктери бар. Бардык эшиктери бирдей экен, бирдей дизайнда. Бул жагы санузел болуп калат. Дубалдары, полу бүт бардыгы жаркыраган сонун кафелде. Аристону бар, киргениңиздер деле. Бул жакта стиралка, ванна, мындай жатканда бүт бардык шарттары бар экен. Шторкалары дагы бар экен. Бул жакта болсо сушилкасы дагы бар экен, а? Ооба, сушилкасы бар, иштейт баары. Аристон дагы чоң экен. Бул жакта болсо оң тарапка бурулсаңыздар эле чоң раковинасы бар. Бул жакта болсо өзүнүн күзгүсү дагы бар экен. Жакшы. Күзгүлөр да жанат экен да? Ооба. Өтө сонун. Мынакей достор. Эжеке, баасын айтың, баасын канча атасыз? Баасы $70,000. $70,000. Болушун эле айттык, өтө кошуп деле айткан жокпуз. Ошого ремонту менен ошого түшкөн өзү.
Ошондо кеми болобу же болушубу? Келсе сүйлөшөбүз. Кеми болот экен. Ооба. Жакшы. Вариант жолдоручу? Вариант жолдору жок эч кандай. Наличка только. Анан мынакей достор, баасы $70.000. Албетте эле реальный клиент болуп келип сүйлөшсө, түшүрүп беребиз, ырыбына жараша дейт. Бул жакта негизи батир үй алардан мурун коңшусуна кара дейт. Коңшулар кандай эже? Кошуналар баары жакшы, тынч. Жакшы эле адамдарбы? Ооба, баары жакшы. Документ өзүңүздүн атыңызда? Ооба. Өзүмдүн атымда. Жакшы. Болуптур эже кандай? Ийгилик, жакшылап алыңыздар, Болуптур, рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге ремонту сонун болгон, сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, бул жакка үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем, өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, ушул батирге дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Баасы $70.000, кеми болот. Колдон чыгарбаңыздар. Анда эмес, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.